Ушул толук 30-га чыга элек Мадумаровдун жазганары ушул. Баягы 95-жылы депутат болуп келген кезимде 29 жашта экенмин. Жаш деп жүрүп, мына пенсияга алып келдиңер азыр мен да. Эми ошондо дагы чыктырап, баягы 29 завод кетип бартат. Писак программасын алабыз деп. Аябай каттуу чыркырап атканда, ушу трибунага чыгып сүйлөсөм, эч ким укпайт да. Ушундай отуруп беришти да, жок Акаев айтты басышыбыз керек, жок Акаев айтты беришибиз керек, жок Акаев айтса. Ошондо чыдабай кетип, чыркырап кетип, жүрөгүмдөн чыккан эле ушул. Балапан ыйлабачы заманыңа, бүгүндө түшпөсө эт казаныңа, сен эмес ата-энеңдин башы катты, боору жок бу турмуштун азабына. Ыйлаба, айланайын жаш канатым, көптөгөн азап чеккен кыргыз атың, түшүнөм айткан менен жеңил болбос, колуңда турбаган соң майлуу наным. Күлбөсөң, көңүлүңдү көтөрбөсөң, кубанып өз үйүңдө көрөлбөсөң, кантип мен айталамын кыргызсың деп, кыргыздын жеринде да көгөрбөсөң. Балапан аман болуп эр жеткенде, бактыңды таба албастан өз жергеңде, мына бүгүн сиздер. Бабалар ушул күнгө калтырды деп, боз үйдө калбагайсың биз кеткенде деп. Мына ушул заман. Мына айтып атканым, кантип мен айта аламын кыргызсың деп, кыргыздын жеринде да көгөрбөсөң деген, мына жерде отурганыңыздардын баарыңыздар атаң, энең, чоңенең, чоңтаң, таята тейниңдин колтугунда олтурсаң болот эле айланайын кыргызым. Эненин мээримине толуп, эненин мээримине тоюп, ишенип коюңуздар. Мен мына атамды, энемди жоготкондон кийин көбүрөөк ушуну байкап, көбүрөөк сезип баштадым. Ар бир өткөргөн күнүң, энеңдин алдында өткөргөн күнүң бул керемет. Атам менен энеңдин алдында өткөргөн бул керемет кой. Мына ошону мээрине тойбой, алар ата-энелер баласынын, кызынын, небересинин мээрине тойбой, алар ал жакта зар какшайт, бул жакта биз зар какшайбыз. Ушул күнгө алып келгендерге ким күнөөкөр болгон болсо, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан экен, мен каргаш үчүн эмес, алкаш үчүн келгенмин деп. Мен дагы каргабай, жаман сөз айтпайм, бирок ар бир киши пейилинен тапсын деп коёюн.